Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Albatta, musulman үй бүлөнүн динибиздеги орду өтө чоң. Şu үй бүлөдөн бардык жакшылыктар, иман нуру, ислам нуру таралып, мусулмандар бири-бирине дин шариятын, дин илимин мурас кылып, кийинки урпактарга таратып, динибиз сакталып, мусулмандардын жашоосу ошол менен уланат. Ошондуктан үй бүлөнүн орду өтө чоң. Анан буга чейин дагы мына көптөгөн темаларды өттүк. Ошондо дагы көптөгөн маселелерди айтып кеткенбиз. Бүгүн дагы ошол үй бүлөгө байланыштуу, деги эле жалпы мусулмандын жашоосуна байланыштуу орчундуу маселе бар. Бул маселе ушу кээ бир мусулмандар динине жакшы көңүл башалакылыктын айынан ар кандай чоочун туура эмес маданияттан таасир алып, анан үй бүлөдөгү жашоону ошонун негизинде бузуп алып, же болбосо үй бүлөнү туура алып кетпей, туура эмес нукка, туура эмес жашоого түшүп алышы ыктымал. Мына алхамдулилля, биздин динибиз толугу менен толукталып бүткөн. Динибиз бардык жашоого байланыштуу болгон жакшылыктарды ичине камтыган. Ошонун ичинде үй бүлө маселеси бизге да жетиштүү деңгээлде айтылган. Болгону мусулмандардан эмне талап кылынат? Өздөрүнүн динин жакшылап окуп, ошого эле амал кылуу, өздөрүнүн жашоосуна практикага киргизип, ошо менен жашоо эле күтүп турат. Болбосо динибизде бардык нерсе баяндалган. Жашоого керектүү бардык нерсе. Мейли экономика жагынан болсун, башкаруу жагынан болсун, социалдык жактан болсун, соода тармагынан болсун, биздин темабыз үй бүлө жагынан болсун, бардыгы тең эмне камтылып даярданган. Болгону эле окуган, издеген киши эле керек. Азыркы заман, мына биздин баягы технология өнүккөн заман, бардык ачылыштар пайда болуп, ааламдашуу, дүйнөнүн алыс жагында адамдар менен бир убакта, кыска аралыкта, кыска убакытта байланышуу, ушундай технология өткөн заман. Анан айрыкча ушундай убакытта үй бүлө курууга, же болбосо мусулман үй бүлөгө ар кандай таасирлер келет. Айрыкча башка маданият, башка мусулман эмес капырлардын ар кандай таасирлери чоң болуп турган ушул убакытта. Анткени мурунку убакытта жол аратып сапарга чыгышып, ар кандай адашууларын жая турган баягы убакыттан өтүп калышты да башка диндегилерчи. Алар азыр бир жамандыкты жаябыз деген болсо, тез эле араздын ичинде үйүндө отуруп деле жайып деле коюшу ыктымал. Анткени баарыбызга сыноо болгон, фитне болгон интернет маселеси, телефон маселеси ар бир үй бүлөгө кирди да, мындайча айтканда. Анан ушул аркылуу тез эле таасир этип коюшу ыктымал. Ошондуктан момун мусулман өтө сак болуш керек. Үй бүлө деген бул чоң баалуулук. Анан ошо үй бүлөсүн исламдын негизинде, исламдын эрежелеринин негизинде, исламда айтылган адеп ахлактын негизинде үй бүлөнү куруш керек. Эч качан башка бирөөнүн маданияттан, исламдан тышкаркы маданияттан таасирленбей, үй бүлөнү биз сакташыбыз керек. Кандай жол болбосун, мейли ошол үй бүлө башкаруу системасында, бала тарбиялоодо, аял эркек бири-бирине мамиле кылууда, укуктарды, милдеттерди аткарууда баары тең исламдын негизинде болуш керек. Анткени мунун баары тең бизде бар. Бул жолдо үй бүлө маселесине биз башка жака муктаж эмеспиз. Албетте башка бир коомдон, башка бир кафир элдерден бир динге зыян келбеген бир пайдалуу нерсе болсо, кесип же үйрөнө турган нерсе болсо, аны үйрөнсө болот. Бирок алардан динге зыян келе турган, үй бүлөгө зыян келтире турган маданиятты эч качан алардан албашыбыз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Дауд риваят кылган хадисте айтат: ким кайсы коомго окшошкон болсо, ал ошолордон дейт. Бул деген өтө катуу эскертүү. Мындайча айтканда, башка коомго окшобой өзүңөрдүн баалуулуңарды алып жүргүлө, исламды кармангыла деген сөз. Ошондой эле Аллах Таала Куранда айтат: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلم إنهم لا يغنى عنك شيئا. Алла Таала айтып жатат: андан кийин пайгамбарыбызга кайрылып, сени ошо шариаттын үстүндө
туура жолдун шариаттын үстүнө сени салып койдук, ошол жолго сени алып келдик. Фаттабиха, ошо шариатты ээрчигин, вала таттаби ахва аллазина ла я'ламун. Жана билбеген надан адамдардын каалоолорун, алардын нафсилердин каалоолорун ээрчибегин деп атат. Демек ошо билбеген адамдар ким? Ошо дин илиминен алыс болгон, динди түшүнбөгөн капырлар же болбосо динге маани бербеген, түшүнбөгөн адамдар да. Ошолордун каалоолорун, нафсилерин ээрчибе деп пайгамбарыбыз Аллах субханаху таала тыйып атат. Пайгамбарыбызга кайрылган нерсе баардык үммөткө тийишелүү нерсе. Мунун ичине үй бүлө маселеси да кирет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан да бир хадисте, Бухари Муслимде келген хадисте, эскертүү максатында мусулмандар абайласын деген максатта айтканда, силер ушул мурунку коомдун жолун ээрчип каласыңар. Ушундай баягы ээрчигенде дагы аябай так кандай кылышкан болсо ошондой кылып ээрчисиңер. Хаддабал куддати бир кудда дейт да. Кудда деп жана жаанын огу жебесиндеги баш жагындагы канаттарды айтат. Жана жаанын жебеси жакшы түз кетиш үчүн башына канаттарды байлап коет да, куштун канаттарынан. Ошолордун жебелеринин башындагы баягы канаттары бири-бирине окшош болот да. Ошондой окшоштукта дейт да, жебенин башындагы канаттай окшоштукта ушундай өткөн коомду ээрчип каласыңар деп пайгамбарыбыз эскертип кеткен да. Керек болсо доп деген жаныбар бар да. Ошонун уясына, ийинине кирип кетсе да, силер ошонун аркасынан кошо ээрчип келесиңер деген да. Доп деген жаныбар эми бул биз жакта ал жок болуш керек, ысык жерлерде бар да, ысык жерлерде болот. Өзү жана сойлоп жүрүүчү кескелдириктерге окшош, бирок да андан чоң болот. Анан башы ташбаканыкына окшош, жон териси крокодилдин терисине окшогон мындай жаныбар да. Мындай чоң болот. Биз кескелдирик десек кичинекейинче андан чоң болгон. Бирок бул ошол доп деген жаныбар да. Шариатта эти адал муну жесе болот. Анан ошонун ийинине кирип кетсе дагы ошону ээрчип кирип каласыңар деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскертип айтып кеткен да. Ошондой коомду, башка коомду ээрчибегиле деп. Анткени мусулман үммөтүнүн ичинен ошо башка коомду ээрчигендер чыгат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертип айткан да. Дагы башка бир хадисинде айтат, өзүнүн сахабаларына кайрылып, мен силер үчүн жакырчылыкты, силер үчүн ушу келе турган жакырчылыктан, башыңарга келе турган жакырчылыктан коркпойм. Ачкалыктан, кыйынчылыктан коркпойм. Бирок мен силер үчүн корко турган нерсе бул дүйнө ачылып, байлык силерге ачылып, анан ошо байлыктын аркасынан мурунку коом кандай кубалап, анан ошонун натыйжасында жок болуп кеткендей, силер дагы ошентип байлыктын аркасынан кубалап жок болуп кетишиңерден корком деген да, мурунку коомго окшоп. Мына бул жерден ошол башка коомду ээрчибей, өзүңөрдүн баягы диниңерди, маданиятыңарды кармап сактаңыла деген мааниде айтып атат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жана ошондо Абдуллах ибн Масуд деген сахаба айтат да, эч качан ээрчиме болбогун, адамдар ыйман келсе ыйман келтирем, ыйман келтирсе ыйман келтирбейм деген мааниде сөздү айтпаган, туураны гана карманып жүр деп айткан да. Ошондуктан баягы мусулман баласы чын жалганды айырмалабай, туура эмес айырмалабай ээрчиме болгон бул өтө туура эмес нерсе. Мусулман бала сөзсүз түрдө ар бир нерсени өзүнүн дини менен таразалап, окуп билип, жакшы болсо динге каршы келбесе алып, каршы келе турган болсо ошону ташташ керек. Анан мына ушуреки тыштан келген, тышкаркы чоочун маданият азыр көп эле кездешип атат. Мына азыр катуу тарап аткан убагым, мисалы интернет жолунда, соц тармактар аркылуу көп тарап атат. Жана ошондой эле кинолор аркылуу, телесериал аркылуу айрыкча, журналдар аркылуу, китептер аркылуу, жана ошондой эле жанагындай семинарлар аркылуу, окутуулар аркылуу ар кандай бир жерге чогултуп алып окутушуп, митинг, ушулар аркылуу мына алардын ушундай туура эмес маданияты бизге кирип жетип келип атат. Мына ушул жерден мусулман баласы өтө сак болуш керек. Үй бүлөнү бузуп албаш керек да, ошолорду ээрчитип. Анткени адам дегенен баары алсыз бизда. Мисалы соц тармактанбы же китептерин окуйбузбу, видеолордон көрөбүзбү, алардын
жашоосун көрүп алып, алар мындай жашайт экен, тигиндей жашайт экен, мындай тамак жешет экен, тигиндей кийинишет экен, мындай мамиле кылышат экен деп бүт шариятка каршы туура эмес жактарды алып албашыбыз керек да. Анткени Европа ушул тараптарда тети 70-жылдан бери Америка ушул тараптарда баягы аялдын бузулушун каалаган максатта ошо үй бүлөнү бузганга аракет кылышкан. Алар үй бүлөнү бузуп атабыз деп аракет кылышкан эмес, алар ошо аялдын укугун коргойбуз, аялдын даражасын көтөрөбүз деп ушундай темада келишкен да, ушундай уран менен. Эгерде баардык эле адамдарга аялдын укугун коргош керек, аялды сыйлаш керек десе бүт эле макул болот да. Ага эч ким каршылык көрсөтпөйт. Бирок ошонун аркасында эмне максатта кылып атышат? Ошондо кептин баары жатат. Ошентип үй бүлө баалуулугун алар тепсендиде калтырган. Нике менен үйлөнүү, бала деген ата энесинин карамагында болуу, кийин ата эненин уруксаты менен турмушка чыгуу, жакшы адамды тандоо деген нерсе жоголгон. Мына аял кишинин укугу деп атып, сен эркинсиң, сени эч ким мажбурлабаш керек, сен өзүң оюңду айта билишиң керек, сен дагы коомдун бир мүчөсүсүң, сен акылың толук өзүң чечишиң керек деп ошентип теманы көптүрүп ачып, тең укук деп атып, эркектерге тең эмес деп атып, ушундай жаман деңгээл жетип үй бүлөнүн баркы кетип калган да. Ошондуктан ким мисалы кызыгып ошо батыш тараптагы Америка, Европанын социалдык жагын, үй бүлө жагын изилдейм деп мисалы өздөрү эле жүргүзгөн окуулардын натыйжасын көрүп көрсөңөр, окуп мисалы жөнөкөй эле интернеттен издеп таап, канча деген үй бүлөнүн бузулганы, ажырашуу болгонун, никесиз балдардын төрөлүшү, зомбулукка кабылган аялдардын тизмелери, жанагындай наркотикка берилип кеткен жаштар, ата энеси калып калган жаштар, бомуштардын көбү ошондо толуп кеткен да. Мунун баары тең эмне? Үй бүлөдө баалуулуктар жок. Анткени мына баарын тең укук кылабыз деп атып, аялды эркекке теңейбиз деп атып, эркекти болсо аялга теңейбиз деп атып, экөө бири-бирин түшүнүшпөй, бири-бирин сыйлашпай, эркек аял бири-биринин укуктарын билбей, бири-биринин милдеттерин билбей, ошондой деңгээлге түшүп калышкан да. Эч качан аларда үй бүлө баалуулук жок. Ошол себептен аларда таң алышуу эле маселе эмес. Мисалы аял эркек болуп канча жыл, 20-30 жыл сүйлөшүп жүрүп, андан кийин деле үйлөнүп коюшат нике кылышып. Ага чейин зына жолунда жүрүп, балалуу деле болуп, же болбосо балалуу болгондон таштап кетип, балдары үйүндө, же болбосо көчөлөрдө калган окуялар аябай көп да. Мына ошондой көрүнүштү мусулмандардын жашоосуна алып киргенге аракет кылышат алар. Муну айрыкча жанагындай соц тармактардан жана телесериал нерселерден көп көрөсүңөр. Ошентип үй бүлөнүн бузулушу, мына үй бүлөнү ушундай сакташ керек, үй бүлө ушундай болуш керек, ар кимдин өзүнүн ою болуш керек, ар кимдин өзүнүн эркиндиги болуш керек деп отурушуп, натыйжасы жанагындай талкаланган үй бүлө чыгып атат да. Ушундай нерсеге берилбеш керек. Албетте шарият деген аял затынын укугун жогорку деңгээлде коргогон. Ким окуп бере турган болсо. Анан бул жерде баягы айтып кете турган нерсе, мисалы кайсы бир мусулман ошо өзүнүн жашоосундагы шариятында келген үй бүлө маселелерин жакшы кармабай, туура эмес мамиле кылып атса, ал адамдын өзүнүн кемчилиги, ал исламдын кемчилиги эмес ал. Ал адамдын дини начарлыгы болгондуктан, өзү түшүнбөгөндүктөн, маданияты тайкы болгондуктан, такыбачылыгы аз болгондуктан ошондой туура эмес иштерге, аял кишиге зулумдук кылып, же жакшы бакпай, же жакшы карабай ушундай жолго барып коет. Анан ошондой анча-мынча туура эмес көрүнүш менен динди жаманатты кылып, же болбосо мусулман маданиятын чанып, бул жакты кармаш керек, демек аялга эркиндик бериш керек турбайбы, укук бериш керек турбайбы деп кайра теңирден тескери үй бүлөнү бузбаш керек да, башка жол менен. Мунун баары туура эмес. Кемчилик болсо, кемчиликти өз ордунда, өзүнүн жолу менен оңдош керек. Үй бүлөдө чыр чатак чыккан болсо, колдон келишинче шарият көрсөткөн жол менен оңдоп аракет кылыш керек. Оңолсо алхамдулилла, оңолбосо, үй бүлө жашай албай калган болсо, тынч эле, ызы-чуу жок эле экөө эки жакка жүчүп кетсе болот. Бирок ошол нерсени баягы тайкы илими жок болгон башка маданияттагы элдер оңдойбуз деп, аны эмне үй бүлө бузуу менен, же болбосо аялдардын укуктары,
эркектердики менен тең болуш керек деп ушундай уран менен көтөрүп чыгышып, анан далай үй бүлөнү бузушкан да. Анткени Аллах субхана таала эркекти эркек кылып жараткан, аялды аял кылып жараткан. Ар кимдин өзүнүн айырмаланган сыпаттары бар, сапаттары бар дегендей. Экөөнү бириктирип же экөөнү тең кылып салса, анда жашоонун системасы бузулат. Аялды эркекке теңеп, эркекке жүктөлгөн нерсени аялга жүктөп койсо, аялга жүктөлгөн нерсени эркекке жүктөп койсо, бузулат, жашоо бузулат анда. Анан ошондой тышкы маданияттын жанагындай жесир калган, же болбосо күйөөсү калган аялдар ошонун натыйжасында көбөйөт. Мына көп эле байкап изилдөө жүргүзүп көрсөңүздөр, ошондой чачырандуу болгон үй бүлөлөр көп аябай. Алардын үй бүлөнүн такыр баалуулугу жок. Кийин балдары 18ге чыгып чоңойгондон кийин баланын дагы баалуулугу кетет. Балдарын үйдөн кууп чыгып салат. Өздөрүнүн эмгегин тиги ырыс кыз издеп талаалап темселеп кетишет. Көрүнгөн кандай жол болсо дагы ата энесин эстеп келип да коет. Эстесе бир жылда 1-2 бир майрамда же туулган күнүнө 1-2 келип коет, болду, карабайт. Керек болсо балдардын укугу деп атышып, ата энесинин көзүнчө кыздары же балдары башка бир чоочун кишини алып келип өзүнүн жашаган комнатасына кирип кетсе да эчтеке дей албайт. Адам укугу деп койгон ошону. Балдарын тарбиялай албайт. Балдарына туура эмес кылып атасың деп айтып катуу тарбиялагандан коркушат. Анткени балдар арызданып койгон болсо, өкмөткө балдарды тартып алып ата энесин соттоп коюш ыктымал. Сен укугуңду тепселеп атасың. Бул 18ге чыкты. Өзүнүн акыл эси бар, каалаганын кылат дейт. Арак ичсе дагы, зына кылса дагы, эмне кылса өзү билиш керек. Силер киришпешиңер керек дейт. Мына ушинтип үй бүлөнү талкалап жок кылат. Мына ошондуктан ушундай нерселерден өтө сак болуш керек. Анын үчүн сак болуш үчүн мусулман баласы өзүн, ар бир адам өзүнүн динин жакшы үйрөнүш керек, иманын бекемдеш керек. Жашоосуна керектүү болгон диндин баардык өкүмдөрүн үйрөнүш керек. Адеп ахлакты үйрөнүш керек диндеги. Мусулмандар бири-бирине жакшы мамиле кылып, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырыш керек. Жана ошондой эле жанагындай азгырыкчы фонддордон, уюмдардан, динсиздердин жолунан өтө сак болуш керек. Алардан алыстап жүрүш керек. Ошондой үй бүлө куралат. Ошондой үй бүлөсү эгерде мындай кылбаган болсо, адам баласы бат эле азгырылып кетиши ыктымал. Айрыкча алардын жана башында эскертип кеттим, алар рекламасы ураны адамдарды мында тартып алдап турат да. Жана ошондой эле ошо менен чогуу кете турган нерсе, алар эч качан өзлөрүнүн ой пикирин, маданиятын таң улаганда адамдарга баардыгы жалган болгон, туура эмес болгон нерсени алып келе бербейт. Ал чындыкты аралаштырат. Чындыкты аралаштырыш үчүн жанагындай кыйналган үй бүлөлөрдү, зомбулук, зордукту көргөн үй бүлөлөрдү таап, ошолорго жардам бермиш болуп, интервью алып, алардын окуясын коомчулукка чыгарып, мына көрсөтүп, мына мону жардам берип атабыз, монда кыйналып атат, могул үй бүлөдө муну мына күйөөсү мындай кылган экен, мындай зулумдук кылыптыр, тигиндей зулумдук кылыптыр, ушинтип көрсөтмүш болуп туруп, анан аркасы менен башка жол менен бузат да. Мына ушул нерселерден да өтө сак болуш керек. Ар бир айтылып аткан нерсеге жөн эле ишене бербеш керек. Эгерде ошол кемчиликти, туура эмес нерсе аныкталган болсо, ал катаны өзүнүн чегинде, чек-арасында коюш керек, аны аша чаптыра бербей. 1-2 же 2-3 киши же 10 чакты киши бир ката кетирген болсо, аны элдин баары ошондой кылып атат, туура эмес кылып атат, үй бүлөсү начар деген маани чыкпайт да. Демек, ошол үйдүн башкаруучусу адамы, эркеги жаман болуш ыктымал, же аялы жаман болуш ыктымал, өзүлөрүнүн проблемасынан ушундай нерсе чыгып атат, өзүлөрүнүн сабатсыздыгы жок болгондуктан, динди жакшы түшүнбөгөндүктөн ошол нерселер чыгып атат. Анан мындай маселелерди мусулмандар өздөрү оңдош керек, өздөрүнүн маданияты менен, өзүнүн дини менен оңдош керек. Башка бүлөлөрдүн маданияты менен, алардын жолу менен оңдогон туура эмес. Алар бир жерин оңдосо, экинчи жерин бузуп кетет. Туура үй бүлөнү бербейт. Мына жакында эле аялдардын укугу, аялдардын укугу корголуш керек, аялдарды урматташыбыз керек деп көрсөтмө өткөрүп, жанагындай жылаңач кыздарды чыгарып, биздин эле жанагы убактылуу бир өткөн мезгилде баш болуп кеткен Отунбаева баш болуп, башкасы төш болуп, жаман нерселерди көрсөтүп кетпеди мына. Алар ошону эмне укук деп эсептеп атат да.
аял киши өзү каалагандай бирөө менен жүрүш керек, өзү каалаган убакта төрөш керек, каалабаса төрөбөш керек, кааласа курсагында баланы алдырыш керек, кааласа алдырбайт деп өзү билиш керек деген ойду мусулмандарга таң булагысы келип атат да. Мына ошол үй бүлөнү буза турган маселелердин баары ушунда келип капталат. Анан эң негизги булардын баягы кол салган нерсеси адамдын ошо үй бүлөдөгү карманган дини, анан ошо динин ичиндеги эле эркек кишинин жанагы үй бүлөгө башчылык кылганы да. Мына ошого көп чабуул жасашат да булар. Эмнеге эркек башкарыш керек, аял дагы башкарыш керек, аял тең болуш керек, эркектин айткандай боло бербеш керек, өзүнүн укугу бар, өзүнүкүн коргош керек деп тең тайлаштырып койгон да. Кошо жүгүртүп, кошо тизгинди карматкысы келет да. Бул деген эч качан үй бүлөнү сактабайт, үй бүлө бузулганга алып келет. Анткени бул табият ушундай, аял эркек табият ушундай. Эркек деген башчылыкка жаралган, аял киши сүйүүгө, сезимге жаралган. Эркек киши башкарып, үй бүлөсүн багып, карап, аялына мээрим төгүп, сүйүүсүн берип жашаш керек. Аял киши болсо үйүнө камкор болуп, күйөөсүн сыйлап, урматтап, баш ийип, жакшы иштерде үй бүлөдөгү күйөөсүнүн байлыгына, бала чакасына, аманатына бекем болуп, күйөөсүнө кеңешчи болуп, жардамчы болуп жашаш керек. Анан ошондо ар бир өзүнүн жолун таап, милдетин, укугун тапса, анан үй бүлө сакталып ошондо корголот. Ушундан чыктыбы, аял эркек деңгээлине көтөрүлөм деген болсо, эркек аялдыкына түшөм деген болсо, бүттү, анда үй бүлө бузулат. Анда ошол коомдун жолунда жүрүп калат адамдар. Ошондуктан өтө баягы кооптуу маселе. Аллах субхана таала эркекти дагы аялды жараткан. Алардын табиятын жакшы билет, алардын сезимин, аң сезимин, кудуретин жакшы билет. Ошондуктан эркекти үй бүлөгө башчы кылган, аял кишини назик кылып, ага жардамчы кылган. Анан Аллах субхана таала өзү билген үчүн алардын табиятына эмне туура келет, ошентип шариятта ошондой буйрук кылган. Эгерде ким ага Алла таалага баш ийбей, анын айткан жолунан чыгам деген болсо, демек ал үй бүлө бузууга чоң кадам таштады деген сөз. Үй бүлө сакталбайт. Үй бүлө болсо дагы, үй бүлө деген чыныгы үй бүлөнүн сүрөтү калбай эле, эптеп эле бирдеме жашамай, кызыкчылык үчүн жашамай, балдардын кара курсагын эптеп тойгузуп, өздөрүнүн курсагы тойгузуп, баягы дин жолунда жүрбөй, айбандар өткөргөн жашоодой эле өтүп кеткенге келип такалып калат да. Мисалы ошондой башка коомдо ошондой үй бүлөлөр бар. Мисалы күйөөсү бир жакка кетсе, аял бир жакка кетсе, каяка кетти, экөө эмне кылып атат, кандай жолдо жүрөт, адал жол менен жүрүшөбү, арам жол менен жүрүшөбү, аны эч бириси көңүл бурбайт. Ошол сен мага тийишпе, мен сага тийишпейм деген жолго чубалышкан. Кечинде жолукса жолугуп коет, 5-10 дасторкон үстүндө тамак ичип коет, болду. Андан кийин эртең менен жумушка кетет, кечинде кайтып келет, чарчап келет, жолукса жок. Мына ушундай жашоого түшүп калат. Анан ушунун аркасында акыркы маселе болсун, жанагы аял кишинин иштөө маселеси да. Негизинен шариятта кыз киши баягы өзүнүн ата энесинин үйүндө конок катары, сыйлуу катары чоңоет. Ошону атасы эркелетип, апасы эркелетип, алып бештеп багып, жакшы тарбиясын берип, коргоп, камкордук көрүп, анан багып өстүрүп, чоңойтуп, бойго жеткенге турмушка берет. Турмушка бергенден кийин ал камкордук эркек өтүш керек. Күйөөсү анан багып, карап, кийим кечегин алып берип, тамагын алып берип, ошол багыш керек. Негизги милдет ошо эркектин милдети да, иштеп аял кишини багуу. Аял киши үй бүлөсүнө камкор болуп, бала чакасын чоңойтуп, тарбиялап, ушу менен гана өткөрүш керек. Бул негизги эреже. Бир гана эгерде жошо деген ар кандай болот да, кээ бир эркектер мисалы иштеп аракет кылса дагы тапканы жетпей, кыйынчылыкка учурап калса, ошондо гана бир иштеп күйөөсүнө жардам берип, ошондо дагы шариятка каршы келбеген ишти таап иштесе, ошондо гана уруксат берилге турган нерсе, бул негизги эреже ушу да. Же болбосо баягы мусулмандар жалпы муктаж болгон аял кишилердин кызматтары бар да, мисалы, жана акушер кызматы, аял киши төрөсө жардам берген, кыз кишилерди окутуу, кыз кишилерге тийиштүү болгон кесиптерди үйрөнүп, билип деген. Мына ушундай нерселерге өзүнүн муктаждыгына жараша үйрөнүп, аял киши анан башкаларга жеткирип, мусулман коомунун муктаждыктарын жапса болот. Болбосо
баардыгы өз жайында болуп турган кезде, иштөөгө муктаждык жок болгон кезде аял киши үйгө отуруп баласын тарбиялап, ошо балдарына көңүл буруп ошентип өткөрүш керек. Эненин тарбиясындай тарбияны эч ким бере албайт. Мээримди да эч ким бере албайт. Негизинен эле аял киши ошол өзүнүн убактысын балдарына бөлүп, үй бүлөсүнө бөлүп жашаган болсо, көп убактысы ушуга эле кетет. Ошондон эле чарчайт да, эгерде чыныгы убакытты бөлө турган болсо. Анан ошо үй бүлөнүн ички үйдөгү эле иш ошончолук аялдын күчүн, убактысын алып атса, анан элестетип көрүңүздөр, дагы ал кошумча муктаждыгы жок сыртка чыгып иштеп 7-8 саат же 9 саат сыртта жүрүп, балдарын көрүнгөн жакка таштап, кошунасына, туугандарына таштап, келгенде чала була тамагын жасап, чала була күйөөсү менен көрүшүп, кайра эле ошентип кетип кайталай берсе, анан тарбия деген каяктан берилет бала чакага? Анан үй бүлөдөгү маселе, мамиле, чыныгы мусулман үй бүлөсү каяктан өнүгөт? Мына ушунун баары тең акырындан болсо дагы, аз-аздан болсо дагы үй бүлөдөгү тынчтыктын, жакшылыктын үлүшүн алып турат да, кичинекейден болсо дагы. Мына ушул жака дагы көңүл бурушубуз керек. Анан бул жерде дагы ошо ата эненин дагы баягы салымы бар да. Кээ бир ата энелер, айрыкча кыз кишилер, мисалы, кыз киши айтпадык ба, ата энесинин үйүндө конок болуп, андан кийин күйөөсүнүн камкордугуна өтүп, ошентип жашаш керек эле деп. Кээ бир ата энелер антпейт. Кызым кор болуп калбасын, күйөөсүнө муктаж болуп калбасын, бирөөнүн колун кармап калбасын, окуш керек, чокуш керек деп, ашыкча эле кыздын мойнуна баягы жүктөлбөгөн нерселерди жүктөй берет да. Сен кесип үйрөн, муну үйрөн, тигини үйрөн деп. Анан байкуш кыз илим алышым керек экен, же окушум керек экен деп жанталашып, ошонун баарын окуп үйрөнөт. Анан турмушка чыкканда эмне? Турмушка чыккандан кийин же мен да иштешим керек, мен да мындай акча табышым керек деп дүйнөгө кызыгат. Же болбосо жана жалкоо эркектер, жаман эркектер, эмнеге иштедиң элең, эмнеге диплом алдың, сен да иште, үй бүлө мага эле керек бекен, сен дагы иштешиң керек деп, анан базарына чыгарып же башка жумушка айдап ийет. Мына ошентип анан аялдын чыныгы орду кетип атат да. Мына бул жерде мына ата эне да күнөөлүү болуп атат, өзү да күнөөлүү болуп атат, кээде күйөөсү да күнөөлүү болуп атат. Ошондуктан ушул нерселерди ар бир ата эне ордуна коюш керек мунун баарын. Ар ким өзүнө ылайыктуу, өзүнө баягы табиятына туура келген жумуш таап, өзүнүн милдеттерин унутпагыдай, өзүлөрүнүн тиги кызматын билгендей кылып, жаштарды тарбия кылып, үй бүлөнү тарбиялаш керек. Ошондо гана мусулман үй бүлөсү сакталат. Баягы мусулман үй бүлөсү сакталат дагы, жана ошондой эле мусулман үй бүлөсү ислам талабындагыдай, ислам талап кылгандагыдай үй бүлө курулат да. А болбосо эптеп септеген үй бүлө жашоо жүрө берет. Кандай жол менен болбосо да. Бирок да баягы Аллах субхана талап кылгандай үй бүлө курулбай калышы толук ыктымал, эгерде биз туура жолду тандабасак. Ошондуктан урматтуу угармандар, үй бүлөлүү адамдар барбыз, жакында үй бүлөлүү боло тургандар бар. Ушундай нерселерди эске алып, кандай маселе болбосун, ошонун жообун, ошонун чечмелөөсүн өзүбүздүн динибизден гана издешибиз керек. Ошо динибиз менен сыймыктанып, динибиз менен мактанып, ошо менен жашап, ошо менен көрктөнүшүбүз керек. Анткени биздин динибиз эки дүйнөнүн бактылуулугун тең өзүнүн ичине камтыган. Даяр нерседен бактын издебей, башка жактан издей турган болсок, анда аны эч качан таппайбыз. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин, баарыбыздын үй бүлөбүздү бекем кылсын.